Дагы бир сатыла турган үй көрсөтөбүз. Жакшылап көңүл буруңуздар. Оштогу Башбулак айылында жайгашкан. Башбулактагы өжөр конушун жакшы билесиздер. Акыркы 3-4 жыл ичинде ушу Башбулактагы өжөр конушуна үй толуп кетти. Мына айлананы бүт бир катар карап көрсөңүздөр болот. Бүт эле жаңы үйлөр, жаңы конуш, жаңы эл. Болгондо да 5 конуш эл. Ушул өжөр конушунун ортосунда мектептин жайынын жакын жеринде ушул үй сатууга коюлуп жатат. Бул ортоңку көчөлөрдүн бири туугандар. Ушул жер көчө болот. Жогору жака түп-түз чыгып кетет. Ылдый жака түп-түз түшүп барат мектепке чейин. Бул үйдүн жери 5 сотук. Казыгы мына. Бул ошо көчө жактагы жогору жагындагы казыгы ушул. Ушул жерден түп-түздө тиги навестин аркы бурчуна чейин барып такалат. Бул жагы мына үйдүн арка чегине чейин барып такалат. Үйдүн узун туурасы 11,5 13,5. Ашканасын кошуп эсептегенде 5 бөлмөлүү үй. Үйдүн сырткы фасады мына көрүп турасыздар, агартылып, суюк траверти менен жасалган. Ал эми фундамент жерден 1 метр бийик көтөрүлүп турат экен, анын сыртын шоколад өңдүү жасаптыр. Чатырлары шифер менен жабылган, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү бардыгы кагылган. Келиңиздер, ушул үйдү сиздерге көрсөтүп берели. Бул үйгө сиздер Башбулакка Мадыдан өтүп келесиздер. Башбулактын ушу борбору айыл өкмөттөн түз жогору чыгып келе жатканда сол тарапта жанагы катар окшош үйлөр бар. Арабтар куруп берген. Ошол жерден эле сол тарапка бурулуп, көпүрөдөн берки бетке өтүп, мына жактан көтөрүлүп чыгасыздар туугандар. Ылдый жагынан келсе да болот, мына көчө менен. Жогору жагынан келсе да болот, тиги көчө менен. Эки жагынан тең келүүгө мүмкүн. Келиңиздер, чыга берели, кире берели. Бул жер мына тепкич куюлган. Терезелери бардыгы мына күрөң түстөгү пластик терезелер, ичинен ак, сыртынан күрөң. Ал эми негизги кире бериш эшиги мына алюмин профилдеринен жасалган. Бул дагы күрөң түстө. Андан кийин мына бутту чечип ичкери киребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул жер эми тамбур. Тагыраагы бут чечме деп коебуз. Полу кафелденген. Мындан түз бул жакка кире турган болсок, бул жакта болсо ушу котельный бар. Тагыраагы ушу отопление, жылуулук меши ушул жакка коюлган. Көмүр отунду тиги төрдөгү эшик менен нар жак менен алып кирип чыга берсе боло берет. Андан кийин туугандар мына караңыздар, бул эшик экинчи негизги кире бериш эшик. Бул дагы чоң эшик, эки жакка чоң ачылат. Эшикти ачып киргенде эле мына ортоңку бөлмө. Бул коридор. Коридорду кыргызча эмне деп коет? Туурасы бир 3 метрлик. Кенен да. Бүт үйгө жылуулук тартылган, радиаторлор бардыгы коюлган. Дуалдар бүт ичинен туш кагаздар менен жасалган. Потолоктору мына шыптары бүт гипсокартон менен жасалып, кичи лампалары коюлган. Ушул жерден бияка киргенде, бул жак ашкана зонасы, мына бул төрү бүт ушу дуалдын бул чекесинен аркы чекесине чейин бүт ашкана эмереги, гарнитурасы турат, мындайча айтканда, ашкана эмереги, рабочий зонасы, тамак бышыра турган жери, идиш жууа турган жайы бардыгы ушул жакта болот. Терезеси бул жакта, отопление тартылган. Бул жерде болсо чай иче турган орундук болот. Ушундай. Өтө сонун проект жакшы экен негизи. Андан кийин бул жакка киребиз. Бул жакта болсо бир жатак бөлмө бар. Бул эми жатаккана. Спальный деп коебуз. Эки терезеси бар. Көрүп турасыздар, узун туурасы 3,5 3,5 размеринде. Ичинен ушу туш кагаз менен жасалган. Потологу гипсокартон менен жасалып, агартылган. Мына бул терезе текчеси дагы пластиктен жасалган. Терезе текчеси. Жылуулук бүт тартылган. Полуна мына көрүп турасыздар, ОСБ деп коет. ОСБ кагылып, анан сырдалган. Кийинки бөлмө мына ортодо турат. Бул балдар бөлмөсү. Бир кирип көрүп чыгыңыздар. Узун туурасы 3,5 3 размеринде. Бул дагы ушу бир түстүү туш кагаз менен жасалган. Полу дагы тегиз сырдалган. Потологу дагы тегиз сырдалган. Бул экинчи бөлмө болду. Андан кийин бул жакта үчүнчү бөлмө бар. Бул мейманкана. Орусча зал деп коебуз, Бул кенен, узун туурасы 3,5 6. Кенен, мунун ушу күнчыгыш тарабында терезеси бар. Астында жылуулук радиатор менен. Ал эми дуал ичинен көрүп турасыздар, ушундай кымбат баалуу моющий, супер моющий деп коет. Туш кагаз менен жасалган потолок бассейн. Кичи лампалары бардыгы коюлган, анан мына ортого бир асма шам чоңунан алып келип коюп койсо болот. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Кененирээк, чоңураак бөлмө. Мына көрүп турасыздар,
Бул жака ушу уктоочу керебет коюлса, эки жагына эки баягы тумбучкасы коюлат. Терезеси бул жакта. Бул эми түндүк тарабы болуп калат. Жылуулук тартылган. Шып болсо көрүп турасыздар, бассейн болуп жасалган. Буга дагы бир асма шам илип койсо болот. Андан кийин бул жакта болсо ушу жалпы санузел, тазалык бөлмөсү, тагыраагы жуунуучу бөлмө десек болот. Мына кафелик иштери бүтүп эле калган, сантехникаларын бүтүрүп коюш керек. Жылуулук тартылган. Кир жуучу машина коюлат, унитаз, раковина, күзгү, душевой бүт бардыгы ушунун ичинде болот. Анан эшиктер бардык бөлмөлөрдүкү ушундай ак түстөгү, сапаттуу, заманбап эшиктер коюлган. Ушул туугандар көрүп алдыңыздар. Ошондо бул жакта мына ашкана менен биринчи бөлмө, төрдөгү экинчи бөлмө, зал менен үчүнчү бөлмө, детский менен төртүнчү бөлмө, бул спальня менен бешинчи бөлмө. 5 бөлмөлүү ушул үй. Могу ортоңку бөлмөлөрдү, тамбурду, наркы котельныйды кошпогондо. Эми сыртка чыгып калганын улап көрсөтөбүз. Эми сыртка чыктык. Бул жерге да мына тепкич куюлган. Негизи үстүнө мына жерге бир козырек деп коет. Ушу зонтик сыяктуу бир навес жасап коюш керек. Бул жагын өтөлү. Келечекте мына ушул жерге дарбаза коюлса, бул жер навес болот. Анан астына стяжка же болбосо брусчатка басып койсо, анда площадка болот. Унаа коюуга аябай жакшы болот. Навести жасагандан кийин анан жердин көпчүлүк бөлүгү мына төр жакта. Көрүп турасыздар, жердин жарымы бул жакта бош эле жатат. Көрүп турасыздар, Анан үйдүн асты мына бул жакта ушу душевой менен наркы спальня бөлмөнүн асты подвал экен. Ал подвал толук бүтө элек, бирок мына эшик ачылып турат. Эшиги да коюлу эле экен, көрүп койсо болот. Бул жагы мына майда чүйдө койгонго чакан кладовка. Көрүп турасыздар, Андан кийин наркынысы чоң эле экен. Бул жака ушу майда чүйдө жер жемиш, мөмө жемиш, консерва банка бүт бардыгын сактаса болот экен. Бул жакта ушу спальня менен наркы залдын асты бүт подвал экен да. Көрдүңүздөр, Анан суу чыгып тур туугандар. Мына кошуна экөө атайын жер астынан скважина казып, сууну ортодо чыгарышыптыр. Ушул аркылуу бул үйгө дагы тартылат экен. Суу бар. Ана үйдүн аркасында да мына 1 метр, 1,5 метрде аралык бар экен негизи. Тетиги стойканын тушунан болуп эсептелинет. Бул жагы болсо мына бурчка чейин барат. Сырткы ажаткана да мына жарымына чейин курулуптур. Эми бир аз дубалын көтөрүп эле чатырын жаап койсо болду. Бул навес, бул эми убактылуу навес. Кудай буйруса дагы көчүп келгенден кийин калганы мына навести чоңойтуп бүтүрүп алсаңыздар болот. Үйдүн баасы 5,5 миллион сом болуп атат. Ээси ушу 5,5 миллион сомду айтты. Негизи 5 миллион 600 деди эле. Анан келип бир аз сүйлөшүп 5,5 миллион дей бербейсиңби деп атып, анан 5,5 миллионго көндүрдүк. Азыр эми 5,5 миллион деп ушул үйдү сатууга койду. Эгер жаккан болсо экрандагы номерлорго чалып байланышып сүйлөшүңүздөр. Бул Башбулак айылындагы Ошалай жолунун боюндагы Өжөр конушунда ортоңку көчөдө жайгашкан. Бул жакта буюрса мына туш 100 метр барганда бош жер турат, көрүп турасыздар. Ошол бош жерге бала бакча менен мектеп курулат экен. Келечекте ал жерге мектеп менен бала бакча курулса, анда социалдык объектиге, балдардын окуусуна аябай эле жакын ушул Өжөр конушунун центри болуп калат бул жер. Мен эми колдон келишинче көрсөтүп бердим, баяндап бергенге аракет кылдым. Көрүшкөнчө аман туруңуздар, биз телефон номуруну жазып койдук, байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.